Сооротуучу Кудай 18-сентябрь. Акылыңды жаап, жүрөгүңдү ач. Дал ушул кеңешти мен бүгүн көп адамдарга берер элем. Биз кайгы, жоготуу жана көп азаптар камтыган маалыматтарды күнүгө алып турабыз. Интернетти ачканда эле авариялар, кайгылар, оорулар. Анан биз бул маалыматтын баарын акылыбыздын текчелеринде сактайбыз. Акыр аягы бул азап, бул трагедиялар, бул маалыматтар бизди ичибизден жарып, талкалап жатат. Мунун баарын биз көтөрө албайбыз. Биз боорукер болгубуз келет, бирок анте албайбыз. Анткени өзүбүздүн ичибиз талкаланган. Андыктан акылыңды эмес, жүрөгүңдү ооруга, азаптарга, өткөн окуяларга, трагедияларга ач. Ооба, ошолорго ач. Бирок андан бетер чөгүп, таптакыр талкаланып калыш үчүн эмес, Кудайга сыйынып, алардын баарын жаратканга тапшырып бериш үчүн, ага баарын өткөрүп бериш үчүн. Анткени ал айткан: мага келгиле, ошондо гана сенде чындап боор ооруганга жеңүүгө, сүйүүгө, колдоо көрсөтүүгө күчүң болот. Маалымат акылыңа кирип, сага зыян келтире элегинде, ага чейин эле жүрөгүңдү ач. Израилдеги согуш, Украинадагы согуш, жакындарыңдын азап чеккени, оорулар, жарадарылар, өлүп жаткандар, бейкүнөө өлүп жаткандар жөнүндө сыйынууда болуу үчүн жүрөгүңдү ач. Ошентип, бардык азаптар, бардык трагедиялар күчтүү сыйынууга, муктаж болгондор үчүн күчтүү арачылык сыйынууга айланат. Акылыңды жаап, жүрөгүңдү сыйынууга ач.